Урматтуу көрөрмандарыбыз жана биздин кино сүйүүчүлөр, сиздер менен чоң экран программасы. Ал эми чоң экран программасынын бүгүнкү студиябыздын коногу белгилүү актриса, ажарлуу жылдыздуу айым, ак элбир сыйлыгынын ээси Талайкан Абазова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Алгач эфирибиздин башында кыскача кинодогу сиздин аткарган үзүндүлөрүңүзгө көңүл бурабыз, андан соң улантабыз. Мен максаттын оюнун көрбөйм. Жүрөгүм чыдабайт. Ансыз деле оюнга кеткен сайын сарсана болуп, санам тынчыбайт. Согушка кетиргенсип. Ойноо десем укпайт. Сен Европада иштеп турбайсыңбы? Да, в Праге. Чехословакиядабы? Кел агай, сыгырак кыйынчы. Апа, жүрүңүз, трибуна жактан сизге жакшы орун алып берейин. Жок ай, көрбөйм. Андан көрө машинада туруп турайын. Базарбай, кийин жолумду берейин. Чору кылып алчы. Наконец-то на заслуженный отдых. Ну, генерал эмес, бирок капитан деле жаман эмес да, туурабы? Сиз мен үчүн ар дайым генерал капитансыз, шеф. Бул эң башкысы. Маса. Бүгүн конокторду эмне кылабыз? Негизи пландар кандай? Нуржикти чакырып койдум. Өзүнүн фирменный тамактарын жасап берсин. Айжан менен Сабина болсо обслуживать этишет. Базарга барсаң, талантты алып ал. Макул. Кантип барам? Кайсы бетим менен? Ал тиги келесо күйөөсүнө кетип калса? Жүрөгүңдө таза болсоң, Кудай алдында да тазасың. Жаратканым деле сенин бактыңды каалайт. Айтсаңыз, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылануулар болуп жатат? Кайсы проекттердин үстүнөн иштеп жатасыз? Рахмат, азыр бул жылда негизи 23-жылы ушу фильм менен жаңы чыккан ушу Белек деген фильмибиз менен Дальмира Тирипберген режиссер айым менен биз Европада, Болонияда фестивалга барганбыз. Андан ары ушу кинону ошол жакта кыргыздарга көрсөтөлү деп, кыргыз диаспоралар менен Сардиния, Солярна, Неаполго дагы ушундай 4-5 жерине алып бардык фильм менен. Ошо менен 24-кө кирип келдик январда. И азырынча ошо жаңы проекттин үстүндөбүз, бирок азырынча атын айтпай турайын, себеби дегенде ага точно акчасы бөлүнүп, анан өткөндөн кийин анан такталат да. Ошол дал ушул Белек тасмасындагы ошол көрөрмандарыбызга айта кетсеңиз, өзүңүздүн образыңыз жөнүндө, кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө. Белек фильмде бул эме өзгөчөлүгү деле өзгөчө эмес, себеби дегенде кадимки эле айылда жашаган биздин апаларыбыздын образы чагылдырылган. Бул жактан эме баягы кыргызда бизде көбүнчө ушундай көйгөй бар да. Негизи эле ар бир улутта бар, бирок кыргызда көбүрөөк бар да. Мисалы үчүн баягы көп уулду бололу деп кыз төрөлө берип, анан ар кандай аттарын кое берет го, Адаш, Жаңыл, анан бололу деп элечи. Ошол проблема козголгон, бирок бир эле жактуу эмес фильм. Ал жакта үй бүлөнүн ортосунда, ата баланын ортосунда, аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле иш кылса, ал жерде бүт бары, ал жерде кыргыздын биздин жашообуз кадимки эле жайлоодогу ошонун баары тең сүрөттөлөт да. Сөзсүз көрүшүңүз керек, эгер көрүлүп болсоңуз. Мен көргөм, бирок ошол кинодогу сиздин кызыңыз Ботко санда жок дегенчи. Ошонун атын аябай таң калгам, эмнеге санда жок деп койгон болду экен депчи. Ошондой ат бар экен. Режиссер жөн ар бир атты койбосо керек, себеби дегенде ошол коюлган экен. Эми кыз киши эми бул санда жок эми. Булар уулду күтүп атышат да. Ошон үчүн ушундай кылып биринчи баладан эле ушундай ат койгон деле өзү бирок чынында эле аял зат үчүн аябай катуу нерсе да. Мындай бул жерде багы Чеховдун эмесинде болуп, унчукпай эле чай ичип отуруп эле ошол жерде канча деген проблемалар болот деп айтат го. Ошо сыяктуу эле бул жерде өздөрүнүн турмушунда эле жашап атып эле, бирок ушундай ичинде билинбеген конфликттер көп болот. Ал жерден аялдын орду, эркектин орду канчалык экенин кыргыздар кандай именно биздин мындай кыргыз эли өзүн көзгө каранып көргөндөй болот да. Ичин эле көргөнүн баары тең эле. Биз да ушинтип төрөлгөнбүз. 5-чи төрөлгөндө атам келбей койгон, больницага дагы эле кыз төрөлдү депчи. Анан ошо
ал жагы да бар, башка да көйгөйлөр бар. Аягында ошол көрүүчүгө калтырылат го, эркектер өлдү, кыздар өлдү, белгисиз болуп калат. Ошол жери кандай болуп калды? Ал жеринде эми режиссер ушундай трактовать эткен, эгерде уул төрөлдү деп аябай мондай мактасак, анда дагы деле биз өзүбүз аял киши позициясы режиссердун биз дагы эле баягы аял эркекти өйдө карап, өйдө негизи анын орду өйдө, албетте эркектин, бирок эмне үчүн ал деле бала, кыз деле бала да. Биз эркекти күткөндө башкача күтүп, кыз кишини мындай санда жоктой күтүп атпайбызбы? Ошон үчүн баягы бул суроо иретинде ар ким өзү кандай каалайт, ошондой чечмелейт да. Негизи ошол жерде дагы көмүскөдө бар мындай эркек тараптык болбостон ошондой калтырган. Ар ким өзүнө жараша чечим чыгарсын деп, Жакшы. Негизи эле сиз роль жаратууда мындай кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрөсүз же болбосо сиз үчүн мындай роль жаратуу оңой элеби? Жок, мен мындай ар бир роль жаратарда экзамен тапшыргандай эле болом. Аябагандай мындай ошол съемкага бара электе эле ошол сценаларды өтүп алып, анан эми сөзсүз ошол чыгарманы окуганда ошо бир-эки жеринде аябагандай мындай ушул жерин кандай жеткирем деп аябай түйшөлгөн жерлерим бар да. Анан кээде съемкада болгондо ушунтип эле өтүп кетеби деп мындай кээде эметип калам, кээде жеңил өтүп калат. Бирок ички даярдыгың менен мындай оңойлукка турбайт да, мындай психология жактан да. Канча убакытта даярданасыз мисалы бир ролго? Эгерде атайын ошо сага жазылып же болбосо атайын алдын ала берет да сценарийлерди, анан ал убакта эми 1-2 ай мурда бериш мүмкүн, же 1 ай мурда бериш мүмкүн. Бирок кээде сөздөрүн бербей коюшат, баягы ал өзүнчө болот да. Сиз ошол жерден эле жаттабаш керек деген кээ бир режиссердун позициялары бар. Жатталма болуп каласыңар. Жашоодогудай ошол моментте төрөлүш керек деп. Ошондой дагы мындай шарттарды коюшат да. Негизи эле бул актерлук чөбөрчүлүк негизи кичинекей чагыңыздагы эле бала чагыңыздагы кыялыңызбы? Же кийинчерээк эле ойлонуп кеттиңиз? Жок, кичинекей кезимде кыялым экен. Себеби дегенде мен 7 класска чейин мындай ага чейин бүт конкурстарда катышчым да, ошо мектепте жүргөндө. Анан бирок апам менин алып баргысы келчү эмес, артист деп болушум каалачу эмес да. Бирок мектепте апам магазинде иштегендиктен мугалимдерге биз бир эме аткарганда да бир мисалды айта кетейин. Аябагандай материал керек болуп, арзан алыш керек болуп, анан айтты, биз сени катыштыралы, сен апаңан арзан алып бер деп. Анан мен аларга условие койдум, эгерде силер мени катыштырсаңар анда мен ошо макул деп. Анан апам айтып, алар арзаныраак алып, анан ошентип жанагы парадка барып катышып ошенткенбиз. Ошентип көп конкурстарда катышып жүрдүм. Анан даже жанагындай тетрадь түзүп алган экенмин да. Азыркы заманда ушул нерсе көп болот атпайбы, жана визуализация дешип. Ошо ар бир тетрадтын башында эле Абдуласым Алдыбаев экени, ал композитор ким экенин деле билчү эмесмин, бирок ошол кишинин сүрөтүн кыркып жармаштырып, анан Бакене Эженкин жармаштырып, баарыныкын жармаштырып, баягы эме кылчым да. Ошол кезден эле кыялдан эшкенсиз. Ошолорду жазып ошентчүм. Мен өзүм балерина да болгум келчү, бийчи болгум келчү башында. Бирок 7 класстан кийин точно билдим өзүмдүн ким болорумду. Сен дегенде мени милиционер болосуң дешти. Ошондо өзүм билдим да, мен жок, мен артист болушум керек деп. Демек чыгармачылык кичинекей чагыңыздан берки эле өзүңүздө болгон нерсе экен. Бирок бул нерсе ата энеңизден өткөнбү сизге, мындай туугандарыңызда, ата бабаларыңызда ушундайлар барбы? Мен дагы ошол суроону өзүмө бердим. Бизде эч ким ырдабайт, эч ким өтпөйт, мен каяктан мындай ырдайм депчи. Бирок окуп жүргөндө атам мындай интермедиаларды аткарып, Жалал-Абадка барып, ушундай аткарып жүрүшкөн. Ошо чоң атам жамакчы экен. Анан ошо атам жактан го дейм. Демек кандан өткөн экен, сизге дагы. Болсо керек да. Жакшы. Негизи эле чыгармачылыктагы сынчыңыз ким? Ким сиздин каталарыңызды түздөп, жол көрсөтүп? Мен биринчи эле катардагы сыныбым өзүмдүн жолдошум. Ал кишин мен ага экзамен тапшыргандай аябагандай толкунданам, себеби дегенде ал эмне дейт деп аябай сарсанаа болом да. Өзүмдүн бир тууган сиңдим, анан энем. Ушул үчөө аябай мындай калыс айтышат да. Мени мындай көтөрмөлөбөйт, көңүлүмө тийип калат дебейт. Бирок мындай болгондой айтат. Эгер алар жакшы десе, мен анда башкаларга да уверен айта алам, жакшы болуптур депчи.
ошол. Жакшы. Ушул жерден 18 жашыңызды эске салсак, 18 жашыңызда кандай элеңиз? Ошол мезгилдеги чыгармачылыкка болгон кадамдарыңыз? 18 жашымда биз 10 классты бүтүп келдик да 17 жашыбызда келгенбиз. 18 жашымда мен уже Бишкекте болчумун. Ал 18 жашым аябай жакшы эсимде. Мен өзүм чогуу окуган курсташым Света Абдыкадырова менен экөөбүз 18 жашты белгилеп, атайын бир сүрөткө түшүп, ушундай ал мындай эмеде элесте калганда, анан ал кезде студияда окуйт элем. Кандай десем, менен ошондой Ленинградка тапшырып өтпөй калып, бирок студияда окуп калгам. Бирок баягы мен кыялданып жүргөн нерсеге аралаштым деген убакта аябай бактылуу күндөрүм ошол жердеги. Жакшы. Негизи эле ошол тартылган тасмаларыңызга көңүл бурсак, эсимде тасмасындагы берейин деген ой жөнүндө айта кетсеңиз, өзүңүздүн ролуңуз жөнүндө. Негизинен ошол эсимде тасмасын мен көрбөптүрмүн. Ошол көрөрмандарыбызга дагы айта кетсеңиз. Рахмат. Ошо эсимде тасмасы мен эсим боюнча эсимде тасмасында бул башынан айтсам, бул режиссер сунуштады. Сценарийин берди, анан айтып бергенде, ошентип окуганда мага көп жери жаккан жок. Анткени мен андай аткара албайм деп айттым. Себеби Актан Арым Кубат бул режиссер болуп, бул кишинин тарткан фильмдери өтө буга чейин түшүп жүргөм. Анан бул фильмде окуп алып көп үмүттөдүм да. Себеби дегенде ошол жазылгандагыдай тартылса анда каалабайм дедим. Анткени менин көрүүчүлөрүм өзүм кайната-кайнапаларым көбүнчө улуу кишилер, алар баягы каштап чогултканыңды тиги чөмүчтөп чачкандай болосуң деген ой келди. Анан кийин алар айтты, мен ушундай биз ошол баягы сценарийдеги эмени чыгаралы, вот сен кандай каалайсың, ошондой кылалы деди. Кыскасы сүйлөшүп атып, анан ошо бир чечимге келдик. Баягы барды чегимен болот дегендей. Анан ошентип тартылдык. Тартылганда оңой болгон жок. Көп кыйынчылык жерлери болду. Бул жакта сөз деле жок негизи бул чыгармада. Бул баягы жертва болгон аялдын тагдыры да. Баары үчүн эне болуп балдарынын жашоосу үчүн өзүн дагы курмандыкка чалат да. Ошол жолдошу дагы ошо карыздын айынан сырт жакка кетет. Бул өлдү деп угат, 23 жыл күйөөсү жок болуп, анан уже аргасыздан баягы кулчулукка кеткендей эле болот да. Бирок эми бул түз айткандай кулчулук эмес, бирок ошол кинону көрсөңүз баягы эметесиз да. Анан ошол кино башталганда ушу жолдошунун келген жеринен башталат. Ал өлбөй эле тирүү болгон болот, бирок акыл эсин жоготкон адам болот да. Анан ошондон башталат. Бирок өзүнүн тиги жашоосу менен бул жашоосун мындай айырмасы. Тиги жакта мисалы үчүн кулчулукта жашагандай болгон, өзүн кыйнап жашаса, ал жактан баягы оронуп, чүмкөнүп, өзү каалабаса дагы ошол үйдүн шарты менен болуп, анткени ошол барып аткан жолдошу ошол айылды башкарган адам болот. Бир кезекте алга жетпей калган неме болот да. Тиги киши аны буюм катары эле баягы оюнчугуна жеткендей жетет да, бирок ага кереги деле жок да. Анан ошо акыры анан баягы аягында сүйүү жеңет да, кыскасы. Жакшы. Демек бул дагы роль сиз үчүн бир кандайдыр бир кыйынчылык жараткан ролдордон болгон экен, аябай кандай кыйынчылык жаратты, сөзү жок болгону менен баягы ички сезимди кандай кылып баягы көрсөтүш керек деген нерсе аябай кандай кыйын болду да мага. Анан албетте режиссердун мыктылыгынан ошол жерден баягы туура жол көрсөтүп, мындай дешин керек дегенен баягы оюмду жеткирүүгө аракет кылдым. Жакшы. Негизи кинолордон көп баш тартасызбы? Же мындай сунушталган жерлерге ии деп кыйбай эле барып тартыласызбы? Баш тартам. Тарткандарым болуп калат, эми албетте коллегаларымга болуп калышы мүмкүн, эми чакырган адамдарчы, же бага кадыланып калганго, бул мындайга түшүп депчи. Жок, кеп андай эмес, бирок баягы түшүп деле жүрөм, убагында көп балдардын немесине деле бекерде түшчүм, диплом работалар иштеринечи. Анан эми азыр мындайда кеп мен баягы ар бир кесип ардактуу да. Сен өзүңдүн кесигиңди баягы канчалык
кээ бирөө айтат да, бир эки эле саат убакытта келип коесуз да депчи, мындай. Бизде Кыргызстанда артистке бир башкача бир эме кылбайт. Артист ошо искусство чөйрөсүндө андай деле бир бааланбайсың да. Мисалы үчүн сырт жакта, Казакстан жакын жерде, Казакстанда айтканда деле артисттердин ошончолук эмгегине бааланган маянасы дейсиңби же эмне, ошол дагы мындай ошончо жаныңды, каныңды бергенге ылайыктуу эле берет да. А бирок бизде баягы биздин баягы эмебиз жетпегендиктен дейсиңби, негизи эле баягы эми азыр кичине оңолуп келет го, бирок өзүңүз деле билесиз, көп деле мындай баала ашпайт да. Эми артисттер ыйлап коет да, күлүп коет да дегендей эле мамиле кылышат. Оңой көрүнөт, хоббиде болушат, ушундай деп мамиле кылышат да. Негизи ушул жерден кесип деп калдыңыз, өзүңүздү дагы кандай кесипте көргүңүз келет? Же болбосо сиз актриса болбогондо ким болмоксуз? Мен ошону дайыма өзүмө берем, бирок мен өзүм ойлойт, мен баягы көп кырдуу болсом керек деп ойлойм да. Эгерде ушул азыркы замандагыдай болсо, жана антип тиги салондо эметип, же болбосо тиги повар болуп деле, же болбосо музыкант болуп деле ар кандай эмеде тармакта кете бермекмин да. Анткени шыгыңыз бар, мен өзүмдүн ар жагынан ичимде мындай ишеничим чоң да. Жакшы. Негизи ошол эл билбеген дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Мындай хобби катары бир нерсени алып кетип, ошол жак менен алектенесизби? Жок, мен мындай өзүм багы артист өзүбүз импровизатор деп коет го бизде. Ошондой мен жашоодо деле, мисалы үчүн кандай десем, мисалы кухняда болобу, например, өзүм импровизация кылып, өзүмдүкү кылып бир нерселерди чыгарганга, же болбосо өзүм интерьерлерди, дизайнер интерьер болсом, мыкты болсом керек деп ойлоп коем. Көп эле ушу жана кандай десем, искусствого, сулуулукка тиешелүү болуп калат да. Ушундай деп ойлоп атам да. Эң сонун кайрадан кино тармагына келсек, негизи ушул сырт жакка кино. Эгерде соодагер болсом дагы, соодагер болмокмун. Жакшы сатмаксыз, Сатмакмын. Соодагер болсом да ойлойм. Башкалардын алып атканда ойлойсуң да, ушу бир башкачараак кылып сатса, ушунчалык. Анткени ар бир адам ошол кесипте өзүн сатып атат да. Мисалы үчүн азыр мен да сизге өзүмдү сатып атам, мындайча айтканда, мен өзүм кесибимди айтып атам дегендей. Мисалы үчүн соодагер дагы өзүнүн кийимин эмес, өзүнүн канчалык деңгээлде ошол товарын билгендиги боюнча. Сонун, эң жакшы. Ошол кинофестиваль деп калдым. Кинофестивальдарга ошо сыртка көп чыгып жүрөсүз. Негизи ошол айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр, оюңуз кандай ошол? Былтыр таң калтырган нерсе деп коеюн. Былтыр көп ошондой болду да. Ошо күзгү айдан баштап фестивальдарга бардык. Россияга бардым, Кытайга бардык, анан кийин Ташкентке бардык. Ошентип аягында ошо баягы ошо эсимде фильм менен эң биринчи жолу эл аралык сыйлыкты алдым. Аялдын мыкты роль үчүн деп. Анан ал жакта өзгөчөлүк эмне, ал жакта деген эми өзбек ар бир эмени карасаң, ошол фестивалга аябагандай мындай каражат жагынан ушундай бөлүшөт экен. Ошо фестиваль менен баягы өздөрүн, мисалы үчүн Ташкент элин, өзбек элин эметсең, ал жакта ошол жөн эле фестивалга эмес, өзүнүн алар эми баягы укмуш меймандос эл болгондуктан өзүнүн укмуш ар бир жерлерин мактанып көрсөтө алышат экен да. Жөн эле ошо барган адам жөн эле фестиваль деп ар бир чыгарманы көрөсүң, ошону менен бирге жерин да көрөсүң, эли менен таанышасың, маданияты менен таанышасың. Фестивалдын жакшы жери адамдар менен баягы мындай баарлашасың, таанышып, достошосуң да. Ошонун бир жакшы жерлери, алар бизге келгенде биринчи жолу бизде фестиваль болду го былтыр. Кыргызстанда биринчи жолу. Ошондо ал жактан келген адамдарды биз менен мындай уже мындай жакын адамга келгендей болуп, алар бирибизге кучак жайып аябагандай сонун маанайда жүрдүк да. Өзгөчөлүктөрү эми көч бара түзүлөт дегендей, биз дагы мындай биздикилер айтып калат, биз аш тойго көп маани бербестен, наоборот, ушу чыгармаларга, ушуларга көбүрөөк басым кылабыз депчи. Анан ой максаттарыбыз аябай жакшы, буюрса бара-бара эмди жыл мындан да мыкты болсо керек. Жакшы. Негизи ошол буга чейинки мисалы
кичинекей чагыңызда деп эле коеюн, бир ушул чыгармачылыкка келгенде биз ойлойсуз да өзүңүзчү ушул деңгээлге жетсем, ушундай бир кандай бир тепкичке жетсем деген, ошол деңгээлге жеттим же ошого жакындап калдым деген оюңуз кандай? Жакындап жеттиңизби ошол нерсеге? Бир убакта мынтип ойлочумун да, багы ай сен деген заслуженный албайсыңбы, мындай десе, мен ошол нерсени укканда өзүм коркчумун. Мен заслужить элекмин да, эмнеге депчи. Анан баягы баардык нерсени өзүнүн сааты чыгат экен. Баягы заслуга алган кезде баягы кандай кечке айтып бергенгеби же ошо адамдын психологиясы даяр болуп калабы, кыскасы, баягы өзүнүн сааты чыкканда алдым да. Анан азыр сурооңузду кайра кайталасаңыз, кандай дедиңиз? Ошол кыялданган деңгээлиңизге. Кыялданган деңгээлиме ал жете элекмин. Эми бардыкка тепкич менен баратам, бирок мен жай баратат окшойм да. Негизи жайыраак баратам. Жай эмес, жакшы эле го сиздики. Сон эле болуп. Шүгүр, конечно, шүгүр. Бирок мен коллегаларыма көбүрөөк суктанам, себеби дегенде алар деген бардык чыгармаларда, бардык нерселерди көп мындай түшүп, мындай өздөрүнүн ар тараптан көрсөтүп жүргөн коллегаларыма өтө суктанам. Мен баягы баарынан мындай эмемин деп айтыш, мындай мыктылар көп дегеним да. Сиз дагы мыктысыз. Негизи ушул чыгармачылыкта коллегаларым деп калдыңыз, чыгармачылыктагы тапкан эң жакын адамыңыз, курбуңуз, досуңуз? Чыгармачылыктабы мен досторум көп эмес. Мындай тааныш эмелерим аябай эле көп, баардыгы менен жакшымын. Мен өзүмдүн натурамда мындай баардыгы мага дос көрүнөт да. Баардыгы менен ушундай көргөндө уже сүйүнүп, мындай бир башкача. Же биздин чыгармачыл адамдар өзү ошондой боло баскан, ушундай. Анан баягы жакын дос дегендерим бир экөө эле да. Бул жерден азыр айтсам, башкалар капа кылбай эле коеюн. Макул. Негизи ушул азыркы учурдагы кыргыз киносуна болгон көз карашыңыз кандай? Кайсыл нукта турабыз? Нелерди кылышыбыз керек? Кыргыз искусствосунда азыр кино тармагында бир убакта мындай токтоп калдык, ушундай кандай болобуз деген суроолор аябай көп болсо, азыр өнүгүү жагына биз аябай мындай кадам таштадык да. Азыр кадимкидей өзүңүздөр байкагандай жакшы кинолор чыгарып атышат, берки профессионал режиссерлор болбосо дагы ошончолук мындай башкача жанрларды менен өздөрүнүн башкача кээде ойлоп кетесиң, российский кинобу деп, жок карасаң биздикилер да, ушундай жакшы эмелер. Биздики аз бюджет менен жакшы нерселерди тартат да. Эгерде бизге каражат жакшы болсо, албетте баардык нерсеге мүмкүнчүлүк, акча нерсе, ошол нерсе мүмкүнчүлүк берет экен да. Мен ошону менен бирге эле башка мамлекеттер акчасы көп тартып аткандардан биз фестивалдарга барганда биз артта калып калдык же бизден начар экен деген нерсе жок. Себеби дегенде биздикилер теңтайлашып эле, даже алардан да мыкты болгон үчүн кинолорубуз утуп жакшы сыйлыктарды алып атат деп ойлойм. Жакшы. Негизи билишимче сиз театрда дагы иштегенсиз, театрда иштегенсиз, ошол театрдагы алгачкы спектаклиңизди эстейсизби азыр? Кандай сезимдер болду эле? Театрда 24 жылда иштедим. 24 жылда. Анан эң биринчи ролумду айтсаңыз, ал менин ошо окуп бүтүп келген, жок, окуп бүтө электе эле ошо студияда окуп аткандагы ролумду айтсам, Алыкул Осмоновдун жөнүндө ошо спектакльде аткаргам, ошону сүйгөн кызын Айдай деген кызды аткаргам. Ал эми мындай эпизод болчу, бирөөнүн ордуна эле мындай вот болуп киргем. Негизи окууну бүтүп келгенден кийин Джульеттанын ролун алдым. Искен Рыскулов ушул раматылык бизди чакырып, анан ошол театрда 6 ай иштегем, Кыргыз драма театрында. Андан кийин анан Бишкек шаардык театрында иштеп калдым. Ошол жакта аягына чейин ушул жакта иштедим. Ошо 15-14 жылдарга чейин. Ал жактан эң биринчи эле аткарган ролум Каркаранын канаты деген ролум болду да. Бул Каркаранын канаты ошо театр ачылганда дайыма ачыла турган, бул мындай булардын талисманы да. Бул театрдан кийинчерээк ошо талисман болуп калды. Театр ачылгандан кийин 1 жылдан кийин биз барганбыз. Ошол
эң бир сүйүктүү ролдордун бири да. Ал жерде ар бир ролум жакшы көрөм. Бирок биринчиси эсте каларлык Эң биринчиси ошол театрга баргандагы биринчи каркаранын канаты Цу деп Япон чыгармасын Дзюнзи Киноситанын Цу деген каркаранын аял каркарага айланып кетет аягында, ошол жөнүндө чыгарма. Жакшы. А киноңузчу? Эң биринчи киномбу? Эң биринчи кином кайсы жылдар? Бейшен деген Байкиязов фамилиясын телевидениеде иштейт азыр деле ошол киши. Ошол киши эң биринчи тарткан мени. Эң биринчи Өзөктөгү өрт деген фильм. Ал убакта деген Советбек Жумадылов, Асылбек Өзөбеков, Каныбек Бекбатыров ошолор болуп түшкөнбүз. Ошондо бир наркомандын карындашы болуп аткарам, мени алып кетет. Анан карындашынын экенин билбей, ал өзүнүн чоңуна баягы өзүнүн карындашын салып берет да. Ошол жерде ошондой өлөт, ондай аябагандай. Ошол биринчи чыгармам ошол. Андан кийинкилери бүтүп келгенден кийин, Москвадан бүтүп келгенден кийин Эрнст Абдыжапаровдун Таранчы деген чыгармасына түштүм. Андан кийин Остановка деген Актан Арымкубат менен Эрнст Бекенин чогуу тарткан фильмде түштүм. Андан кийин Босого деген тоже кыска метраж. Ал кезде киномдай токтоп турган кезде мен ушу кыска метраждар менен түшүп, ушу кыска метраждуу чыгармалар менен чет мамлекетке, Францияга барганбыз, ошол жалаң корифейлер менен барганга насип эткен да. Ошол эң алгачкы фильмиңиздеги сезимдериңиз кандай болгон? Аябай толкундадыңызбы? Аябай толкундагам, себеби дегенде мен ошол кинодо айтып калды да, 2 күн съемка болду, бирөөндө болсо ошо дачага алып барды, машинадан салып кетет. Дачага баргандан эртесин Өзбеков айтты да, айгыз деп мага монтип айтты да. Көрсө тамашалаган экен да, мен баягындай аябай кичинекей бала деп ишенчек жаным бар да, ошол жерден сен эртең могул жериңде айрыйбыз төшүңдү. Анан сени шашпай эртең өлтүрөбүз деди да. Анан элестеттим, айылдан жаңы эле келсем, төшүмдү монтип ачкан элестетип алып, анан баягы айылдан эркекче эле майка кийип келчү, ошондой кийип жүргөн экенмин. Ошонун тескерисине кийип алгам, анткени тескериси узунураак болот арты, асты кыскараак болот, анан тескерисине кийип алгам. Анан кийин тиги жерден бир эле дубль болот деди, анткени көнүктү айрыйт да. Анан тиги жерден монтип эле айрыганда тиги жылдай кожа эмес баягы көкмөк болуп турат. Анан бүткөндөн кийин это кадрдын баарын өлтүрдүң, сен кийип алдың деп. Бирок ошол эле нерсе кетти, ал үзүлбөптүр деле. Ошонусу болду. Анан экинчисинде айтты да, сен тиги кишини шампанский менен башка чабат, анан терезеден учуп кетет тийгизчи. Анан терезеден бүт эле жүткүн деди да мени. Терезеге барып мындай жүткүндүм. Анан кийин туруп тур деди, камера барып турган астынан келип анан дагы экинчи этаж болчу, дагы ошентип мындай жүткүн деди. Ошентип койдум анан. Ушундай бүтүп калган. Кайып чуркап келип жерге жат деди. Баягы кулап калгандай жаттым. Анан кийин эле кийин кино чыкканда карасам эле мен чачым саксай учуп келатам. Ай, ушинтип коет турбай кино деп мага аябай болгон да. Анан ошол бир чети ушинтип антип ошол андай башка бир фильмде андай боло элек да, бирок ошол кинодо ошондой болгон да. Советбек Жумадылов өзү ошол жерде монитордо карап, текшерип отырган. Мен ойлогом ошол киши режиссер го деп. Көрсө башка. Сиз үчүн таң калыштуу да болгон экен. Таң калыштуу болгон. Жакшы. Негизи ошол сиз актриса болуп киного эле тартылбастан кинода көрөт болушуңуз керек. Ошо кандай кинолорду кызыгып көрөсүз, кандай жанрдагы кинолорду? Мен азыр көбүнчө баягы өзүмдүкүн чамбайм, өзүбүздүкүлөрдүн баардыгын эле көрөм. Анткени кызык, анан өзүм коллегаларым бар дегендей. Бирок көбүнчө жана оскароносный деп коет го, Оскарга көрсөтүлгөн кинолорду, жаңыларды, азыр убакта кайсыл артисттер дегендерди карап, ошо алардын баягы ойноо эмеси кандай, алар мисалы үчүн ошо чет мамлекеттегилердин ойногонун көрсөң, алардын камера жоктогудай ойношот го. Ошончалык ишеничтүү башкача ойношот да. Ошолорго кызык болуп карап, көбүнчө ошол жакка эме кылам. Балдарым да билет. Тиги апа сиз отуруп калыңыз, сизге ошолордон коюп берелиби депчи, алар билет да. Анан өзүмдүн коллегаларымдыкын чоң экранда барып көрүп эме кылам. Жолбосо телевизорго кошуп алып көрүп калам да. Бет ачарында деле анан өзүнчө деле барып көрүпчү. Анткени балдарым да көрөм дейт, ошондо барып көрөм. Өзүңүздү телевизордон көргөн аябай сонмуш керек кинолорду аткарып аткан, ушул ролду кантип аткардым деп да ойлонуп каласызбы? Биринчи эслеме, биз мисалы үчүн кинону көрбөйбүз да. Премьерада өзүбүз кошо көрөбүз. Артта турасың да,
элдер эмне дейт деп аябай жаман болосуң да, кошо мындай биринчи көргөн. Аны экинчи көргөндө, биринчи көргөндө аябай кошо кирип кетип башкача болосуң да. Экинчи көргөнүңдө мен мисалы үчүн белекти ошо биринчи жолу Венецияда көрсөтүлдү да, ошол жактан мировой премьерасы болду. Аны мен көрүп атканда ушунчалык тоонун арасына кирип кеткендей болуп, бир жерден үшүйм, кайра мындай болом. Анан кийин бир эмоция менен көрөсүң да биринчи көргөндө. Анан кийинки көргөнүмдө уже анчалык деле үшүгөн жокмун, бирок мындай мээң менен көрүп калат экенсиң да. Жүрөгүң менен көрсөң биринчисинде, экинчисинде уже башка бул жерден өтүп калыптырмын, бул жери могул жерден мончим керек экен да деп өзүңө ошентип каласың. Бизге дагы ошол келгенде көрсөткөндө, сиз да келгенде мен да сизди мынтип карап отурдум да, сиздин эмеңиз, оюңуз биздин реакцияларыбызга кандай каршылык көрсөтөт, каршылык деп эле кой, мындай Бул Манаста көрсөтүлгөн. Көрсөтүлгөн, бизге келгенде сиз да мен бул жагымда отургансыз, анан мен сизди мынтип карап коем улам сайын, сиз да биздин реакцияларыбызга улам күлүп коесуз, бизди карапчы, буларга жагыптыр дегендей эле. Ошол негизи эле келечектеги жаштарга актер болом, актриса болом деги эле башка кесип нээси болгондорго деле өзүңүздүн кандай кеңештериңиз менен бөлүшө кетсеңиз, тажрыйбаларыңыз менен. Баягы эгерде ушул кесипти тандоосу болсо, мындай жеңил ой менен тандаш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде бул дагы баягы мугалим деген сыяктуу эле, медик болгон врачтар сыяктуу эле ошондой мындай өзгөчө кесип. Серьезный эле кесип да, өзгөчө эле кесип. Ошон үчүн бул баягы актердук кесипти өтө изилдеш керек да. Бизде деген актерлык кесипте деген сен мындай өмүр бою экзамен. Сен ошо менен бир эле өтүп коюп эле, ошо менен бүтүп калбайт. Сен окудуң, анан ошону практика жүзүндө баарын көрүп, анан мисалы үчүн бизде ой эмне тарых эмне кереги бар, жол болсо тигил эмне кереги бар деп ар бир кылымдарды мисалы үчүн биз өткөнбүз да. Бул жактан деле Москвада окуп жүргөндө делечи, анан ошол нерсеге баарына терең көңүл буруш керек деп ойлойм да. Анткени ар бир образда өзүңдү ойногушуң керек да. Эми өзүң какой-то частьсың болот, бирок ошол образды ачыш үчүн ошо көп нерсени билиш керек, наблюдатель болуш керек. Ар бир баягы куйма кулак болуш керек, эгер ошондой таланты болсо. Анан мисалы үчүн биз болсо этюдтарды жасатат да, нерсе артист болгондо биринчи этюд жасатат. Анын баягы ритмиң дагы, чувствоң дагы күчтүү болуш керек да. Анын ысыгын, суугун сезип, сөз түрдө жана музыкалдуу болуш керек, ритмдерди билиш керек дегенчи. Анан балким мисалы үчүн слух анча эмес адамдарды көрдүм, бирок аябай оттачивать этсе, ал адамдар жана слуху бар кишиден да күчтүү болот экен да. Бир 2-3 коллегам алар аябагандай сонун номерлерди жазышат наоборот. Ошол яны эч ким ойлобойт да, мындай слуху мүмкүн эмес беле депчи. Бар нерсенин үстүнөн иштесе, бар нерседе ийгилик жаралат да. Эң жакшы. Талай канайым, келип бергениңизге чоң рахмат. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетип калыптыр. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат чакырганыңызга. Медиа Манаска терең ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде эртең дүйнөлүк театр күнү bizde. Ошонун астында сиздер өзүнчө бир майрам кылдыңыздар. Биз үчүн багы эл менен барлашып чыгып учурашканга мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Ошол эртеңки майрам менен өзүмдүн коллегаларымды чын дил менен куттуктап кетким келет. Ошону менен Кыргызстан маданияты менен кана өсөт, өнүгө алат да. Ошого ар бирибиздин мындай аздан болсо дагы көптү көрсө көл болот дегендей, аздан болуп атып, бир чоң нерсени жаратабыз деген чоң үмүтүм бар. Ошол баарыңыздарга рахмат. Сиздерге ден соолук каалайм. Чоң рахмат. Ошол чыгарма, ошол медиа Манас өркүндөп өсө бериңиздер. Чоң рахмат. Сүйүктүү көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Кызматыңыздарда мен Азиза Карыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү актриса Талайкан Абазова. Сизди дагы өзгөчө айта кетейин, Агылбирс сыйлыгынын ээси, ошондой эле ажарлуу, сүйкүмдүү айым болду. Келерки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.